Россиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы Кыргызстандан экспортталган колбасанын курамында соя жана чочконун ДНКсы аныкталганы маалында бул жаңылык коомчулукта уудуу жаратты. Сөз Чүй облусунда жайгашкан Тойбоз соода маркасы менен белгилүү Адал азык компаниясы жөнүндө болуп жатат. Адал эмес этти колбасага колдонбойбуз, мал союуда шарият эрежелери так сакталат деген бул компаниянын жетекчилиги окуя боюнча маалымат берип, өндүрүшүн толук менен көргөзүп чыкты. Россиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматынын маалыматын Адал азык компаниясы көпчүлүктүү эле интернет аркылуу билген. Расмий билдирүү бүгүн гана келип, анда Алтайдан алынган продукциядан чочконун ДНКсы чыккандыгы айтылган. Даяр азыктар Москва жана Новосибирскке жиберилет. Биз эки шаарга жөнөтүлгөн продукцияга гана кепилдик бере алабыз. Башка аймактарга кандай шартта жөнөтүлгөнүн көзөмөлдөбөйбүз дейт ишкананын жетекчиси Мырзабек Орунбаев. Биздин продукция мындай кетет да, биринчи Москвага кетет же Новосибирскке кетет, андан ары Россия боюнча тарайт. Россия абдан чоң, өзгөр билесиңер. Новосибирсктен же Москвадан ары башка өрөөндөргө кандай машинада, кандай шартта экспортталганына биз жооп бере албайбыз, биз мүмкүнчүлүгүбүз да жок дагычы. Анан балким перекрестное загрязнение деп болушу мүмкүн. Албетте биз өзүбүз тараптан толук силерге кепилдик бере алабыз. Биздин колбасада чочко эти кошулбайт. Биз аны 100% кепилдик бере алабыз. Кыргызстан 2023 жылдын 1-кварталында Орусияга 144 тонна продукция экспорттаган. Сыртка чыга турган азыктар дыкат көзөмөлдөн өтөт. Андан сырткары ишканадагы бүтүндөй өндүрүш линиясы жана даяр продукция Адал стандарттарынын шайкештигине текшерилет. Комбинаттын өзүндө жеке ветеринардык адис иштейт. Андан тышкары биздин райондук ветеринардык инспектор турат. Бул өндүрүштө ар дайым контроль двукратно жүргүзүлөт. Андан тышкары мына азыр бизден тышкары дагы мына аудиттерди айтып атат. Биз жылына өзүбүздүн жана планга ылайык текшерип турабыз. Андан тышкары буга келип аткан эттердин бардыгыны адал союлуучу мал союучу жайлардан аларды аттестациядан өткөрүп, анан бул жака берип турабыз. Сөзсүз түрдө ушу жана биздин лабораториялык контролдон өтөт. Мына чыгарып аткан продукцияны дагы, келип аткан продукцияны дагы лабораториядан өткөрөбүз. Сөз болуп жаткан компаниянын Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы, Кыргызстандын адал индустриясын өнүктүрүү борбору жана Казакстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тарабынан алынган адал сертификаты бар. Ага кошумча адал колбасаларынын ичинен дал ушул бренд Бириккен Араб Эмираттары, Катар жана Түркияда өткөн көргөзмөлөргө дагы катышып келген. Бизде азыркыга чейин таптакыр бул Тойбоз компаниясында чочконун кошулмасы деген болгон эмес да. Анан акыркы мына бул Россияда болду. Азыр биздин коллегалар дагы айтты, мына ушу Барнаулда, тетиги өтө алыс жакта. Анан бул халал стандарттын талабында ушул продукцияны ташыганда, койгондо бул эч башка бир халал болбогон продукция менен чогуу турбаш керек да. Чогуу биригип калган болсо, толук түрдө жугузуп коюшу мүмкүн. Бүгүн даяр продукциялар лабораторияга текшерүү үчүн жиберилди. Эгерде муктаждык болсо, анын жыйынтыгын башка өлкөлөрдө дагы текшертүүгө компания даяр. Биз эч качан алдаган эмеспиз жана мындан ары дагы ачык айкын иш жүргүзүүнү улантап беребиз деген ишкана жетекчилиги бул маселе тез арада чечилет деген ишенимде. Автандил Бактыбеков, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.